Өзгөчө жогоруда биз Назира экөөбүз Лениндин туулган күнүн айтып атып, өткөн заман жакшы доор көз алдыга тартылды. Ошол убакта китеп билим булагы деп айтчу элек. Китепке өзгөчө мамиле кылчу элек. Китепканаларыбыз ар бир айылда бирден, экиден, жок эле дегенде бир китепканасы бар айылдар бар эле. Азыр кандай экенин да жакшы биле албайбыз, бирок ал доорго жетпей чындыгын айтканда, бирок жылына 23 апрелде китеп майрамы болот, китеп фестивали болот. Ошол китеп фестивали улуттук китеп палатасы уюштуруп өткөрүп атат. Анын башында мынакей бүгүн биздин студиябызда отурган Койчуман Момункулов агабыз келди. Куш келипсиз деп, анда эмесе сөзүбүздү баштайлы. Сөзүбүздүн алдында эртеңки бүгүнкү боло турган, бирок 23 болчу майрамыңыз менен чын дилибизден куттуктайбыз. Китеп болбосо бул жерде да отурбайт элек. Бул деңгээлге да жетпейт элек. Адам болуп калып каныбызга китептин мааниси зорго деген ой тилектемиз. Сиздин да майрамыңыз жалпы кыргызстандыктардын дагы китеп майрамы менен чын дилибизден куттуктайбыз. Куш келипсиз. Рахмат. Кутман таң агай. Арбаңыздар. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп күнү. Аны 2002 жылдан бери Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен бекип, биздин өлкөдө да майрам болуп эсептелип, ошол күндөн бери белгилеп келе жатабыз. Дегеле адамзаты адам болуп жаралып, өзүң айткандай ушул деңгээлге чейин жетип, билимдин бүгүнкү туу чокусуна жетип турган кезинин баары ушу баары китепке байланыштуу дейм да. Адам баласы китепке чоң карыздар. Ошо карызыбыздын бир анча-мынча болсо дагы бир эмесин актайлы деп бүгүн биз чоң майрам фестиваль өткөрүп атабыз. Китеп фестивалы деп атадык. Бүгүн Ала Тоо аянтында Курманжан Датка эстелигинин алдында фестивалыбыз өтөт. Саат 11-де башталат. Бул жерге 16 басмакана китептерин алып чыгып көргөзмө кылат, сатууга коет, арзан баада. Авторлорубуз өздөрүнүн китептерин алып чыгып, автограф берүү менен китептерин соода кылышат. Андан тышкары Баялинов атындагы республикалык китепкана балдар менен иштеген. Алар 35 аянча түркүлүү, ар кандай оюн зоок, таанып билүү, кызыктыруучу аянтчаларды уюштуруп атат. 35 аянча болот. Ал жерде балдардын театры болот. Айтор майрам болот экен да. Көкүл Курчак театрынын курчактары болот, жана бою бийик адамдын бою менен тең болгон курчактар чыгат, флешмоб болот. Бул майрамды уюштуруунун башында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги турат. Уюштуруучулар болсо Мамлекеттик китеп палатасы менен Баялинов атындагы китепкана. Анын дайыма бизди коштоп жүргөн билим берүү жана элим министрлиги, Американын посольствосу китепканаларга акыркы убакта жакшы жардам берип, бул иш-чарабызга да активдүү катышып келет. USAID-тин окуу керемет долбоору бар. 3 жылдан бери алар активдүү жардам берип атат. Жана билим берүү министрлигинин алдында жаңы китеп деген ишкана ачылды эле. Бул ишкана 2 жылдан бери биз менен тыкыр иш жүргүзүп алып барууда. Агай, фестиваль канча күн болот? Фестиваль бизде жумалык деп жума башында эле башталган. Жума башында башталып бүт республика аймагында жүрүп жатат. Бүгүн саат 11-де бүт республиканын китепканаларында китеп майрамы белгилүү жүрөт. Мындан башка ушул майрамга отурлай бизде Мамлекеттик китеп палатасы китеп искусствосу деген басмалар жана басмаканалар арасында конкурс жүргүзөт. Конкурсубуз 7 аталышта, 7 номинацияда болот. Бүгүнкү күнү 18 басмадан жалпы 31 китеп түшкөн. 31 китептин ичинен эргелип тандалып, 7 номинацияга 7 китеп тандалып алынды. Ошол 7 китепти дагы бүгүн сыйлыктарын, дипломдорун берип, баалуу сыйлыктарын, белектерин берип, бүгүн даңазалайбыз. Жакшы. Койчуман ага, бая Союз урап кезегинде билесиз, китептер чыкпай калган учурлар болгон. Чыкса дагы сапаты начар, аз санда, эпте ушундай учурларды басып өтпөдүкпү. Азыр мына сиз дагы бизге кадимки атактуу Алыкул Осмонов которгон Жолборс терисин ала келген экенсиз, Шота Руставейдин. Анан ушундай жаркыраган китептер, заманбап эле караңызчы, барактары, мукабасы сонун болуп турат да.
Деги эле азыр Кыргызстандын китеп өндүрүүчүлөрү, китеп чыгарып аткандар кандай ийгиликтерге жетишти, кандай баа берилеттериңиз? Себеби дегенде басмакандар абдан көп, атаандаштык да бар бул жерде. Бүгүнкү күнү биздин басмаканалар, басма иши боюнча иш жүргүзгөндөр китепти чыгаруу боюнча дүйнөлүк атаандаштык менен иш жүргүзө алышат. Анткени китеп чыгаруучу басма техникаларынын баары эле дүйнөдө эң мыктылары бизге да жеткен. Биздин эң мыкты басмаканаларыбыз Турар, Имакафсет, көптөгөн басмаканаларыбыз бар. Эң сапаттуу, эң жакшы, эң мыкты китептерди чыгара алышат. Ага себеп мисалы жанагы айтпадымбы, бизде китеп искусствосу деген конкурс бар деп. Ошо бизден жеңген китептердин баарын жылыга КМШ мамлекеттеринин арасында эл аралык искусство книги деген да конкурс бар. Бизден жеңген китептерди биз ошол жака жиберебиз дагы, ал жактан дагы ошо таймаштан бизде жылыга жок дегенде 5 китебибиз сыйлык алып келет. Биринчи даражадагы гран-прини алган учурларыбыз да болду. Андан тышкары да башка Ашхабадта, Турцияда өткөн, Казакстанда өткөн китеп боюнча конкурстарга катышып, бардык жерде эле жеңиштүү кайтып келебиз. Болгону китепчилер кичине даңазалаганды кичине скромныйраак болуп калат экенбиз, орусча айтканда. Бул жерден сыпайы болуу, мындай тартынып, ошондуктан көп билинбей калат окшойт да. Мындай да агай, убакыт өткөн сайын окурмандардын китепке, чыгармага болгон табиттери өзгөрүп баштайт да. Азыркы окурмандардын табити эмнеге тартып жатат? Көбүнчө кандай китептер сизде сатып алышат? Бүгүнкү күнү айрыкча кызыккандар негедир тарыхый китеп чыгармалар болуп атат да. Тарыхый чыгармалар токтолбой изделип анан окутуп атат. Анан негизи эле бүгүнкү учурда эң жана сооданын жүгүрткүчү реклама деп коет эмеспизби? Ошо реклама кылынган китептер абдан эле жакшы өтөт окшойт да. Мисалы Шалбек Дүйшөев агайыбыздын Агындылар деген китеби, ал өзү дагы радиодон, прессадан, башка жактардан да абдан жакшы реклама кылгандан бери бүгүнкү күнү 9-чу жолу кайра басылып чыкты. Мына караңыз. Акыркы бир 5 жылда эле менин оюмча да. Чыкканы бир 5 жыл болду. 9-чу жыл бул рекорд. Бүгүнкү күндүн рекорду ушул. Кыргызстан боюнча деңиз. Биздин Кыргызстан боюнча. Жакшы китептер турбайт, жакшы китептер изделип анан окулат да. Койчуман ага, мына буйруса бүгүн Курманжан Датка апабыздын эстелигинин жанында китеп майрамы башталат. Ушундай майрамды бүткүл дүйнөлүк китеп күнүндө бир эле күн өткөрбөй, жок дегенде жылына бүстө бир өткөрсөк, керек болсо айына бир жолу ушундай жума күнү жанагы китеп сүйүүчүлөрдүн майрамын кылсак, так ошол жер мындай ыңгайлашып турат. Ошол жерге китептерди алып келсек, баягы букинист магазиндер болчу эле го. Мурдагы белгилүү абдан тандалган китептерди саткан, мурда чыккан китептерди, табылбаган китептерди чыккан. Ушундай майрам уюштуруп берип турсак, авторлорду алып келип, керек болсо кечелерди уюштуруп ийсек, ошол болобу ошондой? Менин кыялымдагын айтып атасыңар да. Менин кыялымда ошол аянтта бүгүнкү китеп майрам өтө турган аянтта художниктердин галереясы бар эмеспи, сүрөтчүлөрдүн. Менин оюмда ошо сүрөтчүлөрдүн галереясынын жанында китеп галереясы болсо, андан тышкары Бишкек шаардык оркестри бар, бир нече менин оюмча ансамбльдери бар. Жок дегенде ушу дем алыш күндөрү, 6-базар күндөрү художниктердин сүрөтү турса, жазуучулардын китептери турса, анан ошол оркестрлер мындай жандуу эме менен духовой оркестр коштоп турса, элер оркестр иштеп турса, шаардыктарга сонун эс алуу болбойт беле. Менин эсимде духовой оркестр парктарда ойноп, Союз кезинде ошол жерде бийлешип күндүз эле кыз жигиттер келип аялы күйөөсү менен санга бөлөп турчу эле, сол өтүп бараткандар токтоп карап өзгөчөлүгү сезилип турчу да. Кыялыңызды орындатууга мындай эмне сизге мындай бир жолтоо болуп атат? Мисалы үчүн жаштар колдойсо да керек, мынакей Атахан мырзага окшогон кыйын акындар бар дегендей эмне жолтоо болуп атат, айтыңызчы. Эми китепке жолтоо негизинен бүгүнкү ачык эле айтайын, бүгүнкү чиновниктер да. Мисалы китеп дүкөнү, кыргыз китеп дүкөнү дээрлик жок кесе, шаарда нуска туурабы? Республикалык аймактарда дээрлик жок.
китептери жеткирүү өтө оор. Бирок 2011-жылы президенттин чыккан указы бар, кыргыз китептерин жайылтуу боюнча ар бир мамлекеттик мекеме сөзсүз түрдө кыргыз адаятын, айрыкча балдар адаятын сатууга жер даярдап бөлүп соода иштерин жүргүзгөнгө көмөктөшүүсү зарыл деген указ бар. Бирок бул указ бүгүнкү күнү аткарылган жок. Анткени ушу таянып келе жергиликтүү бийликтер өзүм билем деген кылып атат. Шаар ичинде дагы айылды коелу. Шаар ичинде мен 4 райондун акимдеринин баарына кат жазып чыктым. Ушул указ боюнча иш жүргүзгөн жоксуңар десем жооп бербейт. Менин катыма жооп бербеген жоксуңар десем дагы жооп бербей койду. Анан жеке ишкерлер, жеке китеп таратуучулардын артында гана бул иш жүрүп келе жатат. Ош базарынын тегерегинде бир китеп саткан жер бар, Ленин сотунун маңдайында. Ошол жерде бир канча жыл мурун Раматылык Зайырбек Акматовдун ыйлаганы бар болчу. Бүгүн мен ыйладым. Мэриянын желдеттери келип Алыкулду ыргытып атканын, Айтматовдун китептерин ыргытып атканын көрүп мен ыйладым деген эмеси бир интернетке чыгып аябай жайылып кетти эле. Ошол көрүнүш бүгүн деле бар. Бүгүн деле китеп сатуучуларга атайын ылайыкталып жер берилген эмес. Тоскоолдук. Анан болбой эле аракет кылып жаштарыбыз айрыкча китеп саткылары келет. Ар кай жерде мен бул китеп сатууну маданият катары көрөт элем да, бул шаарды бузуу эмес, же соода эрежесин бузуу эмес. Мен келген сырттан келген адамдар деле ой кыргыздар китеп окуйт экен, ар бир көчөдө китеп сатылат экен десе, бул мен үчүн сыймык катары сезилер эле да. Анан тилекке каршы ушу бүгүнкү күнү ушундай тоскоолдуктар болууда. Анан негедир кадам сайын эле арак саткан, тамек саткан, башка саткандардын баарына жайлар берилип атпайбы? Эмне үчүн ушу китепке жер берилбейт? Ошо мен таң калам да. Жакшы. Кочман ага, негизинен ушул мен берейин деп аткан суроонун да төбөсүнөн түштүңүз да. Мына мен да ушундай нерседен алыс эмесмин. Мен да жакында негизи эле китептерим, бир топ китептер чыгарбадым. Ар бир автор өзү сатабыз азыр. Өзү сатабыз. Мына бул китепти ал жазганын, чыгарганын, анан сатканын. Ушуну коңшулаш мамлекеттер, мисалы казактар, өзбектер алда канча өнүгүп кеткен бизден. Аларды кызыгып көрдүңүзбү? Кандай жолго коюшуптур? Китеп сатуу жагы кандай экен аларда? Бизде акыркы жылдары китеп такыр эле каралбай калбадыбы? Бир кездеги министрликтин деңгээлиндеги Госкомиздат деген бар эле, андан мурун Министерство печати деген бар эле. Ага баш ийген Кыргызстан боюнча нечен деген дүкөндөр, нечен деген басмаканалар бар эле. Бүгүн ошонун ичинен алып карасак, мамлекеттик деген уюмдан жалгыз китеп палатасы калды окшойт да. Анан китеп палатасы гана калды. Ооба, бир гана басмакана Учкун ал дагы акциялаштырып, жарым жартылай менчиктелип кетти. Анан бул иш-чара Казакстанда мисалы жазуучулар, акындар китеп чыгаруу дегеле бир жогорку деңгээлге коюлган. Жакында эле мен Казакстан менен байланышып сүйлөштүм. Алмата шаарынын мэриясы эле 130 аталыштагы китептерди мэрия өзү чыгарып акын жазуучуларга белек кылып берген экен. Анан Казакстанда китептер чыккан соң ар бир китепти тандалып бергелип, жакшы адайы көркөм чыгарма деген китептер китепканалардын фондун толтуруу үчүн 2000 нуска сөзсүз түрдө, 2000ден кем эмес нуска мамлекет сатып алат экен. Сатып алып китепканаларга таратып берет. А бизде ушу китепканалардын фондун толуктоо үчүн эле мыкты чыгармаларды тандап алып берип турса, акын жазуучуларыбыз бир топ жашоосу жакшы жакка өзгөрүлөт эле. Жакшы агай, эфирибизге келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге рахматыбызды айтабыз. Ийгилик болсун. Негизи эле бүгүнкү китеп майрамы жакшы өтсүн деген тилектебиз. Анан телекөрүүчүлөрдө да айтып коелу. Бүгүн буйруса саат 11-де китеп фестивалы башталат. Ошо жерге келиңиздер, китеп сүйүүчүлөр. Мынакей бизде таң эртең менен Улуттук китеп палатасынын директору, башчысы Койчуман Момункулов агайыбыз келип оюн бөлүштү. Кыскасы биздин авторларды, акындарды, жазуучуларды баарын колдойбуз десеңиздер, ошол жерден китебин сатып алып,
ушул китепти бир чоң майрамга айлантып ийсеңиздер деген жакшы тилектебиз. Бар болуңуз агай. Көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз.